Матурайым Амираев сентябрь айындагы Тажикстандын агрессиясынан жабыр тартып, үй жайын жоготкондордун бири. Ал учурда Баткен шаарында бала чакасы менен убактылуу үйдү ижарага алып жашап турат. Жаз айларында Матурайым Амираев Айыл банктан насыя алган болчу. Мамлекеттин колдоосу менен алган насыясы толугу менен жоюлду. Квартал болуп ушул жерде жашап турабыз. Ошол сентябрь 15-тен бери ушул жерде жашап турабыз. Квартал болуп. Сен дан моментте мисалы ошол банктан алган демени кала кредитти төлөөгө бюджети жетпейт. Турусын ачыш керек бул жерде. Себеби бизде болгон бардык жазма тапкан үйлөр баары өрттөнүп, тонолуп, үйлөр күйүп, эч бир жараксыз болуп, көйгө бар жашаган эч ким мүмкүнчүлүк жок. Ушул жылдын сентябрь айында болгон Баткен облусундагы куралдуу кагылышуудан жабыркаган карыз алуучуларга колдоо көрсөтүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар, анын ичинде жабыркагандардын насыяларын эсептен алып салуу жана реструктуризациялоо түрүндө жардам көрсөтүү максатында Баткенде банктардын жана башка каржы уюмдарынын катышуусунда көчмө жыйын өттү. Кандай гана боло турган мүмкүнчүлүктөр каралып атат. Өзгөчө программа банктардан эле, өкмөттөн эмес, банктардан өзгөчө программа каралып атат, жеңилдеткен кредиттер жагынан. Ошондо азыр сунуштар киргизилип атат. Үчтөн биринчиден жабыркаган ишкерлерге өзгөчө салык режими каралган 24-жылга чейин. Бүгүнкү күндө банктарга жана финансы кредит уюмдарына 476 карыз алуучу кайрылган. Алардын ичинен 24 миллион 716 миң сом суммасында 333 кредит жоюлган. 53 миллион 491 миң сом суммасында 202 кредит реструктуризацияланган. Чек арадагы жаңжалда жабыртаткан жарандардын банктарда насыясы бар болсо, аларга азыркы күндө да жардам берилет. Ал үчүн насыя алган банкка же финансылык уюмга кайрылуусу керек. Болот, албетте болот. Алар банктарга кайрылсын. Кандай телефон мененби же расмий кат мененби арызын берсин. Алар ушул банктар ушул кандай ситуация болгонун эске алып, өзүнүн сунуштарын тоже берет. Реструктурация кылабы же эсептен чыгарабы, ушуну полностью карап чыгып, анан жыйынтыгын кылат да анда. Көчмө жыйындын соңунда Улуттук банк жана башка финансылык уюмдар тарабынан Баткен областында жашаган же чарба ишин жүргүзгөн жарандарга кредит берүү маселелерин карап чыгуу процесстерин жөнөкөйлөтүү механизмдерин, ошондой эле жабыркаган карыз алуучулардын маселелерин андан ары чечүүгө багытталган биргелешкен резолюция кабыл алынды. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.